Кезек Аманова Салтанат Адылайында. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, урматтуу Адылбек Алешевич, урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Биринчиден ошол министрлер кабинетине профицитке чыкканы үчүн ушул эл аралык деңгээлде геосаясатта Кыргызстандын беделин көтөрүп, ушул элдин ишеничин мамлекетке карата кайтарып бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Сиздер тарабынан бүгүн ушул 2024 жылдын отчетун, бюджеттеги отчетту, ошондой эле 2025 жыл, 26-27 жылдарга карата пландаштырууну толук колдоп берем. Менин сиздерге карата ушул пландаштырууда бир аз сунуштарыбыз бар эле, суроо бар эле, ошого жооп берип койсоңуздар. Биринчи бул маданият тармагы боюнча, өзүңүздөр билесиздер, маданият боюнча мыйзамдын 35 беренесинде ушул биздин республикалык бюджеттин чыгарышалар бөлүгүнөн 3% акча бөлүнүш керек да. Бирок биздин ушул көп жылдан берки бюджеттеги маселелерден улам ар дайым 1%га жетпеген, же 1% эле бөлүнүп келет да. Мен азыр 2024 жылдын отчетун карасам, 1,5%га жетип калыптыр. 405 миллиардтан азыр 6 миллиард бөлүнүп маданият министрлигине. 1,5% да. Ошого мен суранып кетет элем, 2026 жылга бюджетти бөлүштүрүүдө ушул маданият тармагына жок дегенде 2%га жеткирип берсеңиздер, 12 миллиард кылып. Качан ушул маданият тармагына акча толук кандуу бөлүнгөндө өзү 22 миллиард бөлүнүш керек да, мыйзам боюнча. Азыр болсо 6 миллиард болуп атат. Ошону жок дегенде бир 12 миллиард бөлүнө турган болсо, кыргыз кереметин кайра жаратуу, кинодо болобу, адабиятта болобу, маданияттын башка тармактарында болобу, биздин маданият кызматкерлерине толук мүмкүнчүлүк болуп калат эле. Мына ошону эске алып көрсөңүздөр, эгер мүмкүнчүлүк боло турган болсо. Азыр мына бюджет өсүп атат. Мен ойлойм, бул 12 миллиардка жеткирүү анча деле кыйын болбосо керек. Экинчи суроом, буга жооп бере аласыздарбы же сунуш катары кетсе? Саламатсыздарбы да бир жолу айтып кетет элем. Биринчиден, мен министр катары мындай нормаларга каршымын. Ар бир отраслга ушундай бир убагында отрасль закон жазылып калганда ушунча пайыз бизге бөлүп бериш керек дегенчи. Бирок биз айтып кетишибиз керек. Биз бүгүнкү күндө программа формат бюджет эле жашайбыз да. Акчаны биз бүгүн канча берсек деле освоениясы да кичине начар болуп атат. Ошондо бул нормалар толугу менен жакшы иштебейт. Анан бүгүнкү күндө биздин бюджетибизде мына 2 жыл Кудай буйруса чоң мероприятиялар бар, жана игры качевниктен бар, жана олимпиадалар бар. Министрликтер кандай эмесин берип атса, заявкасы, биз Кудай буйруса бүгүнкү күнгө чейин где-то 100 дебейли, бирок 90%га чейин жеткизип атабыз бүгүнкү күндө. Ошондуктан 26 жылга кандайдыр бир кошумча каражат керек болсо, биз колдоп бергенге даярбыз. 26 жыл бүгүнкү күндө заявка негизине түзүлгөн. Алмазбек Кушпакович, эми сиздин же менин каршылыгыма карабайт да, мыйзамда ал жердечи. Чыгарышар бөлүгүнөн 3% бөлүнүш керек деп турат маданият тармагына. 1%дан ашпай келгенде. Азыр мына 1,5% болуп калды, 1,5%. Ошо мен айтат элем, 2%га жеткирип берсеңиздер, освоение болбой калган учур болбойт маданиятта. Ал мамлекетке дүйнө жүзүнө мамлекетти кимдер атын чыгарат? Спортсмендер, спортчулар, маданият кызматкерлери, билим берүү тармагындагы биздин интеллектуал адамдарыбыз. Ошондуктан мына азыркы кризистик моменттерден өттүк, өткөн мезгилден өттүк Кыргызстан. Азыр эми эмнеге мүмкүнчүлүк болбосун? Таланттуу адамдарга ушундай неме түзүп бергенге. Эми карап көрөсүздөр да. Рахмат. Экинчи Рахмат. Кийинки сөз Калпаев Бактияр Галиев.